жарандарыбыздын татыктуу жашоосу камсыздалмайынча күчтүү мамлекетти элестетүү мүмкүн эмес. Ал эми социалдык келишим долбоору ийгиликтүү ишке ашырылууда. Анда аз камсыз болгон үй бүлөлөргө чакан бизнес ачуу үчүн акысыз каражат бөлүп берүү жагы каралган. 3 жыл ичинде 35 миңге жакын үй бүлө 100 миң сомдон каражат алып, жалпысынан 3,3 миллиард сом бөлүнгөн. Буюрса 2025 жылы кошумчадагы 20 миң үй бүлөгө каражат бөлүнүп, алардын жеке ишкердик баштоосуна жана финансылык көз карандысыздык жолуна түшүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Экинчиден, 2024 жылдын сентябрынан тартып, социалдык келишим долбоорунун катышуучулары үчүн колдоонун жаңы механизми 3 жылдык мөөнөткө 200 миң сомго чейинки суммада пайызсыз насыя берүү киргизилди. Бул баштапкы капитал алууга гана эмес, үй бүлөлөрдүн кирешелерин көбөйтүү менен башталган бизнесин өнүктүрүүгө да толук мүмкүнчүлүк берет. Үчүнчүдөн, жетим балдарга да өзгөчө көңүл буруудабыз. 2024 жылдын июль айынан баштап, келечекке салым аттуу жетим балдардын топтолмо эсеби ишке киргизилди. Муну менен биз 2930 жетим баланын ар биринин жеке эсебине 500 миң сомдон каражат топтолуусуна шарт түздүк. 18 жашка толгондон кийин алар бул каражатты билим алуугабы, ден соолугун чыңдоого же жашоо шартын жакшыртууга колдоно алышат. Ошентип биз социалдык жактан аярылуу категорияларга бир жолку гана колдоо көрсөтпөстөн, алардын мындан аркы өнүгүүсүнө, экономикалык көз карандысыздыгына жана татыктуу жашоосуна тиешелүү шарттарды түзүп жатабыз.